Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ушундай дейт. Кыямат күнүндө бир жылан чыгат дозоктон дейт Пайгамбар Muhammed алейхиссалам. Ал жыландын атыны Пайгамбарыбыз Хариш деп айткан, урматтуу мусулман биртуган. Ал Хариш деген жыландын куйругу 7 кабат жердин астында, а баш болсо 7 кабат асманда. Ал Хариш деген жылан bir жылда 1000 жолу кыйкырат. Эмне деп кыйкырган билесизби? Урук туугандар менен катташпай койгондор кайда? Арак ичкендер кайда? Ал Хариш деген жыландан Жабраил алейхиссалам сурады. Ey Хариш, эмнени каалайсың? Жана кимдерди издеп жүрөсүң деди. Ал жылан мен 5 адамды издейм кыяматта дейт. Алардын биринчиси намаз окугандар кайда? Ал эми экинчиси зекет бербеген сыгынпайлар кайда деп издейт экен. Урматтуу мусулман биртуган, зекет берүү ал фарз. Зекет бербегендерге мына ушул жылан кыяматта азаптайт экен, урматтуу мусулман биртуган. Үчүнчүсү процентке акча берген сүткорлорду издеймин. Төртүнчүсү мечиттерде дүние сөзүн сүйлөгөндөрдү издеймин. Бешинчиси урук туугандар менен катташпай койгондорду издеймин.